Негизи өз армиясын бага албаган, башканын армиясын багат деген улуу сөз бар. Биз ушул комитетте бюджет талкуулаганда мына кызыл чеке болобуз, ушул биздин укук органдарын, анын ичинде чек ара кызматынын кадыр баркын көтөрөлү, айлыгын аябай болчойто берели, ошо жердегилерге камкордук көрөлү деген. Ошон үчүн чек арага биздин мыкты уул кыздар бармакта. Мына хронологияны айтып берейин, быйылкы жылдыкын эле. Мартта чек арада чатак чыкты. Биз кыйкырып өкүрүп, жабык эшик артында дагы, ачык эшик артында дагы маселе көтөрдүк. Ошол бойдон өкмөткө тапшырма бердик. Эмне тапшырмалар деп, өкмөттүн өкүлү жазып алсаңыз, ошол чек арада жайгашкан айылдарга өзүнчө макам берүү, ошо жерде социалдык объектилерди, мектеп, бала бакча деген элдин көйгөйүн көтөрүү, ошо жерде иштеген биздин калкыбыздын айлыгын көтөрүү боюнча тапшырма берип, ошол маселенин жыйынтыгын 30-майда палатада айтмак. Бирок өкмөт 30-майда айткан жок, ага чейин майдын 20-сында кайрадан чатак чыгып кеткен. Билесиздер, биздин жарандар баягы өзүнүн сөөгүн өз мүрзөсүнө көмүүгө барган кезде тажик тараптан ок атылган. Ошол бойдон биз мына Карамат Бабашевна экөөбүз бардык Баткенге келип, палатада мына койгондо депутаттар колдобой койду. Ошол маселени көтөрөлү кайрады. Ошол менен биз каникулга тарап кеттик. Бул чатак чыгарын билчүбүз. Мисалы үчүн айтсаңыз сиз, тажик тараптан канча жарадар болду? Тажик тараптан так маалыматтар жок, бирок предварительно бир 6 жаран деп угулуп атат, бирок эми бул так маалымат эмес. Мына биздин айыл өкмөттөн баштап керек болсо ошо жерде чек арада турган аскерлерибиздин эң ооздугунан биз бүт билебиз. Биз эмес, бүт дүйнө жүзү билип атат. Кандай ок атылды, ким жарадар болду, ким өлдү, ким кандай деп биздин маалыматыбыз калкып чыгат. Бирок биз мына 2 күндөн бери тажик тарапта ким жарадар болду, кандай болду, абалды билбейбиз. Себеби ошол булардын стратегиясынын күчтүүлүгүн айтып атпайбы депутаттар. Ошондуктан билбей атабыз да. Анан экинчи бир маселе. Ошол хронологиядан бери бизде бир топ аскерлер жарадар болгон, өлгөнү да болгон, туурабы? Жергиликтүү калктан жарадар болгон. Бүгүнкү күндө биз ошолорду керек болсо мындай чакырып сыйлаганга жараган жокпуз, мамлекетчи стимул кылып. Мен билем, мен ачык эле айтып коеюн, жарадар болгондор бутун сүйрөп алып суракта жүрүшөт. Ошон үчүн өкмөт өкүлү, эмне үчүн көңүл бурбайсыздар, эмне үчүн айтпайсыздар? Ошо сиз айтып атасыз, стимул бериш керек депчи. Стимул деген ошол сыйлап коюш керек. Эрдик деген медалды ансы деле берип атабыз, берип коюш керек. Пособие чектеп берип коюш керек. Бир жолу берип коебуз, ошол менен калкалып атат. Анан ким барат биздин чек араны кайтарганга? Эгер биз чек арада отурган жоокерлерибизге камкордук көрө албасак, келгиле мына бюджет талкуулайбыз кийинки жылдын. Ошондо биз чек ара кызматында укук коргоого мына акчаны көбүрөөк бөлдүрүп берели. Башка министрликтерибиз бар, эч маселе жок. Мына кээ бир министрлер тойдо эле жүрөт. Тойдо ошол папкесин кучактап алып, бетти майланышып, лента кесип эле ошол мамлекеттин бекер машинасы, бекер бензини, жанында жардамчылар бар. Биз уялып кетебиз. Биз депутат катары жерге барсак, биз эл менен жүрөбүз, бирок биздин чоңдорубузду айланайын машинадан түшкөндөн баштап папкесин көтөрүп тээ жакка чейин жетелеген 5-6 жардамчысы бүт жаткан мейманканасы да көз тайгылтат. Биз ушундай шартта иштеп атабыз. Ушул нерсени токтотолу, палатада бир караган менен премьер-министр буга чейинкиден өткөндө айткан, тамашалаганбыз, даярданып алышсын деп. Даярданмак тургай мындай түстүү түрдө журнал чыгарганга убакыт бердик бизчи. Ошону угалы палатадан сөзсүз түрдө.